Мурунку саясатчы Нурлан Мотуевке карата Бишкек шаарынын тургуну арыз жазган. Маалымат каражаттарынын билдирүүсүнө ылайык Бишкек шаарында жашаган 23 жаштагы келин аны зордуктоо боюнча айыптаган. Маалыматка ылайык арыз 3 февралда түшкөн. Анда келин мындан 6 ай мурун Мотуев үйлөнөм деп убада берип, Москва көчөсүндөгү батирде зордуктап салганын айткан. Анын айтымында алар социалдык тармактардан таанышкан. Белгилегендей арыз ээси ажырашып кеткен, 2 баласы бар. Ал эми Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы маалымат такталып жатканын, так маалымат бир аздан соң берилерин кабарлады. Анык эмес жалган маалыматтан коргоо мыйзамын өзгөртүү, ага өзгөрүүлөр киргизилгенче сайттарды бөгөттөөгө мораторий киргизүү сунушу бүгүн 7 январда Бишкекте өткөн тегерек стол талкуусунда айтылды. Кыргыз Республикасындагы маалымат каражаттарына жана сөз эркиндигине басым, анык эмес жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамынын практикалык колдонулушу деген темада өткөн талкууга парламент депутаттары, эл аралык уюмдардын, жарандык коомдун жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Жыйынтыгында кабыл алынган резолюцияда Жогорку Кеңештин депутаттары Жанарбек Акаев, Адахан Мадумаров, Гуля Кожокулова, Элмурза Сатыбалдиев, Дастан Бекешов, Сейитбек Атамбаев, Чыңгыз Айдарбеков иштеп чыккан мыйзам долбоорун кабыл алуу сунуштады. Эгер ал мыйзам кабыл алынса, анык эмес жалган маалыматтан коргоо мыйзамы өзгөрүлөт. Instagram, TikTok, Facebook'ta geldi okup kalası komentarylerde azatlık жабылды деп өтүп эле. Силер эмне иштеп атасыңар деп эл түшүнбөй атат да. Азыркы заманда маалымат каражатын жаап салуу мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Биз кайсы жерден болсо да иштей беребиз. Жана айтпадымбы 21 бюробуз бар деп. Бирок ошол жерге барып биз журналисттер ошол жерде иштешет, ошол жерде жашашат, ошол жерде салык төлөп калышат. Бирок биз баары бир Кыргызстан жөнүндө жаза беребиз, Кыргызстанды чагылдыра беребиз. Дүйнөгө кыргыз тилиндеги маалыматты тарата беребиз да. Фейктер жөнүндө деген атка конгон бул мыйзам сунушталып, кабыл алынгандан бери бир топ талкуу сын жаратып келе жатат. Мыйзамды өзгөртүүнү сунуш кылгандар ал азыркы мазмундарда фейктерге каршы эмес, эркин медиага каршы иштеп жатканын белгилешти. Жогорку Кеңештин жогоруда аталган депутаттары бул мыйзам демократиялык баалуулуктарга терс таасирин тийгизип, жалпы коомубуздун башын бириктирүүгө зыян келтириши мүмкүн деген негизде аны өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыгышканы былтыр сентябрда белгилүү болгон. Бул мыйзамдын негизинде былтыркы жылдын октябрь айынан бери Азаттыктын сайты бөгөттөлүп турат. Мындан тышкары аны жалпыга маалымдоо каражаты катары жабуу аракети көрүлүүдө. Бизде ушул бийлик арасында буга чейин деле болуп келген, азыр да болуп жатат, ушул сын пикирди, жакпаган пикирди көтөрө албай, ошону жактыра албай жаткан бир кырдаалга келиптирбиз деген ой. Эркиндик жалаң ошол сын пикирди жана тикен сыяктуу сайып турган сөздү айтканга болгон эркиндик гана эркиндик деп аталышы мүмкүн. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган бир жумалык каза күтүү жарыялады. Соңку маалыматка караганда өлкөдө зилзаладан курман болгондордун саны 2900дөн ашты. Дагы 16 миңге чукул киши жараат алды. Урандыларды тазалоо, куткаруу иштери уланып жатат жана каза болгондордун саны улам өсүүдө. Сирияда мерт болгондордун саны 1000ден ашып, дагы жүздөгөн киши жабыркады. Расмий Анкаранын билдиришинче 3000 имарат турак жай кыйрады. Эл аралык медиалар НАТОго, Европа биримдигине мүчө жана башка ондогон мамлекеттер Түркияга жардам сунуштаганын жазды. Алардын арасында Кыргызстан дагы бар жана расмий Бишкек 60тан ашык адамдан турган куткаруучу топ жөнөттү. Соңку маалыматтарга ылайык, Түркияда катуу жер титирөөнүн айынан мерт болгондордун саны 3380ден ашып, 20 миңге чукул адам жараат алды. 3000 имарат жана турак жай кыйрап, урандыларды тазалоо, аман калгандарды куткаруу иштери уланууда.